Ош облустук ооруканасынын бардык бөлүмдөрү иштеп баштады, бирок бейтаптар санитардык эрежелерди сактоосу менен гана кабыл алынат. Ошол эле учурда алар дарыгерлер тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Мындай аракеттердин баары оорунун алдын алуу жана сактануу максатында көрүлүүдө. Кененирээк кийинки материалдан көрүңүздөр. Ош облустук ооруканасы күчөтүлгөн тартипте ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Өзгөчө абал режими алынгандан кийин 11-майдан тарта ооруканага келген бейтаптардын саны көбөйгөн. Анткени ооруканада убактылуу жабылган бөлүмдөр кайрадан ачылып, бейтаптарды кабыл ала баштады. Кырдаалга байланыштуу жамаат демилгеси менен оорукананын кире беришине дезинфекция туннелин жана сактык орундарын орноткон. Ооруканага кирген ар бир жарандын дене табы текшерилип, антисептикалык каражаттар чачылат. Азыркы учурда биз ушинтип тартипке салып албасак болбойт. Себеп дегенде 100% кепилдик бере албайбыз. Бул илдет токтоду деп. Ошон үчүн биз кандай кырдаал болсо да биз даяр болушубуз керек. Биринчиден саламат сактоонун буйругу бул биринчиден, экинчиден бул элдин саламаттыгы үчүн, анан өзүбүздүн медицина кызматкерлеринин саламаттыгын сактоо үчүн. Мындай чаралардын баары сырттан келген бейтаптардын арасынан илдетти жуктурбоо жана алдын алуу максатында болуп жатат. Буга чейин бейтаптар ээн эркин келип, кайрылып жүргөн, эми мындан ары ар бир кайрылган бейтап көрсөтмө менен гана кире алат. Маселен, бет жаак бөлүмүнө кайрылган бейтаптардын саны мурдагыга салыштырмалуу кыйла көбөйгөн. Күнүнө эң аз дегенде 15-тен ашуун бейтап кайрылат. Дарыланууга жаткан жарандар башка бөлүмдөрдөгүдөй эле ак халатчандардын айткан эрежесин сакташы керек. Неблагополучный райондор бар да, мисалы алсак, Ноокат, Кара Суу, Өзгөн, Жалал Абад областынан Сузак, алардан мындай келгенде биз ошо ПЦР анализин требовать этебиз. Ошону дагы звонить этип айтканда биз айтып атабыз, үй бүлөлүк врачка барып, ал жактан ошо ПЦР анализ тапшырган болсоңор, результатын алып, заключение алып келгиле деп атабыз. Себеби мындай бири-бирине дагы жуктуруп албайлы деген негизде. Ооруканадагы кызматкерлердин баарына атайын окуу өткөрүлүп турат. Алар ар кандай кырдаалга даяр болуш үчүн коргоочу каражаттарды пайдалануу жана башка шарттар менен кенен маалымат алышат. Респираторду билесиңер, эки түрү болот. FF класс защиты деп коет, FFP2, FFP3 депчи. Мына азыркы демеңер KN95 деп коет, бул более азыраак защитасы. Берки FFP2 менен P3, анан N95 деген 95% защита болот да. Райондордон келген жарандар өтө кылдаттык менен эреже сактоосу керек. Мындан ары облустук ооруканада бейтап кабыл алуудагы ички эреже тартиптери күчөтүлгөнүн эске алуусу зарыл. Анткени илдеттен сактануу жолун күчөтүп, элдин саламаттыгы үчүн жүрүп жаткан дарыгерлердин эмгеги текке кетпеши керек. Анан баягы эпидемиологдук кырдаалда ушундай көңүл бура турган райондор бар. Ошол райондордон дагы көбүнчө келгенде ушундай температура менен келген бейтаптар болуп калышы мүмкүн. Биздин кызматкерлерге дагы аябай оор болуп турат. Ошол учурда сөзсүз түрдө анализдер менен келсе, ПЦР анализдер менен аябай жакшы болмок. Жолдомо менен келгенде биздин кызматкерлерге дагы жакшы болот да. Анан бул дагы бир жулуу жолдорун азайтууга чоң бир бизге жеңил шарт түзүп берет. Эскерте кетсек, аталган оорукананын дарыгерлери коронавирус илдетине чалдыккан бир канча бейтаптын өмүрүн сактап калды. Айыгып чыккан жарандар оорукана жамаатына алкыштарын айтып, социалдык тармактарда дарыгерлердин дарыгине жылуу пикирлер азыркы күнгө чейин айтылууда. Кандай кырдаал болбосун, өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салып, эл саламаттыгын биринчи орунга койгон дарыгерлердин эмгеги жерде калбайт. Мимоза Жаныбек кызы, Мусулманкул Шакиров, Ынтымак.